Ушул убакта Пилат өлтүргөн галилеялыктар тууралуу Исага кабарлашты. Пилат аларды малдарын курмандыкка чалып жаткан жеринен өлтүрткөн эле. Иса бул кабарды айткандарга айтты. Бул адамдардын күнөөсү галилеялыктардын баарыныкынан чоң болгондугу үчүн ушундай балейге туш болушту деп ойлойсуңарбы? Жок дейм силерге. Андай эмес. Эгерде ниетиңерди өзгөртпөсөңөр, баарың тең ушинтип куурайсыңар. Силоом мунарасы басып калып, каза тапкан 18 кишинин күнөөсү Иерусалимде жашагандардын баарыныкынан көбүрөөк болгон деп ойлойсуңарбы? Жок дейм силерге. Андай эмес. Эгерде ниетиңерди өзгөртпөсөңөр, баарың тең ушинтип куруйсуңар. Ушундан кийин Иса мындай ибаратты айтып берди. Бир адамдын жүзүм зарында олтургузулган анжир дарагы болуптур. Ошол адам жүзүм зарына келип, анжир дарагынан жемиш издеп таба албайт да багбанга айтат: 3 жылдан бери келип, мынабул анжирден жемиш издейм, бирок таба албайм. Ошондуктан аны кыйып сал. Бекер эле жерди ээлеп турат. Багбан айтат: таксыр, быйыл да кое туруңузчу. Мен тегерегин жумшартып, кык төгүп көрөйүн. Жемиш берип калар. Эгер бербесе, анда эмки жылы кыя бериңиз. Бир дем алыш күнү Иса синагогалардын биринде таалим берип калды. Ал жерде жиндин таасиринен улам 18 жылдан бери такыр белин көтөрө албай бүкүрөйүп калган бир аял бар эле. Иса ошол аялды көрүп, чакырып алды да: Аял, дартыңдан кутул, деп колун үстүнө койду. Ошол замат бели жазылып кеткен аял Кудайга алкыш айта баштады. Муну карап турган синагога башчысы Исанын дем алыш күнү айыктырганына кыжырланып, элге: Иш кыла турган 6 күн бар го. Айыгууга дем алыш күнү келбестен, ошол күндөр келгиле, деди. Эгебиз ага айтты: Эй эки жүздүү, өзүңөр дем алыш күнү өгүзүңөрдү же эшегиңерди акырдан чечип алып, сугарганы жетелеп барбайсыңарбы? Ал эми 18 жыл бою шайтандын байлоосунда келген Ыбрайымдын мынабул кызын дем алыш күнү куткарса болбойт беле? Исанын бул сөзү ага каршы болгондордун баарын уят кылды. Турган эл анын кылган улуу иштеринин баарына кубанып жатышты. Ошундан соң Иса мындай деди: Кудайдын падышачылыгын эмнеге салыштырсам? Аны эмнеге окшоштурсам? Ал бир адамдын өз багына эккен кичинекей сарыгычынын данына окшош. Урук өнүп, чоң өсүмдүккө айланат да, бутактарына канаттуулар уя салат. Кудайдын падышачылыгын эмнеге окшотсом? деди Иса сөзүн улантып. Ал бир аялдын камыр ачытыш үчүн 3 чара унга салган ачыткысына окшош, деди. Ошентип Иса шаар кыштактарды аралап Иерусалимге баратты. Кимдир бирөө андан: Таксыр, аз гана адамдар куткарылабы? деп сурап калды.
Иса ага айтты. Кудай падышачылыгына тар эшиктен кирүүгө тырышкыла. Силерге айтып коеюн. Көп адамдар кирсек дешет, бирок кире алышпайт. Эгер үй ээси ордунан туруп, эшиктерин жаап алса, сыртында каласыңар да эшигин каккылап, таксыр, эшикти ачып койчу бизге дейсиңер. Үй ээси болсо, мен силердин ким экениңерди, кайдан экениңерди билбейм дейт. Ошондо силер сени менен бир дасторкондо даамдаш элек го. Биздин көчөлөрүбүздө таалим берип жүрбөдүң беле? Дей баштайсыңар. Үй ээси болсо, силерге айтып жатам. Эй ыймансыздар, кимсиңер, кайдансыңар, мен билбейм. Көзүмө көрүнбөй жоголгула, дейт. Ошондо Ыбрайым, Ыскак, Жакып жана башка бардык пайгамбарлардын Кудай падышачылыгында калганын көрөсүңөр. А силер болсо сыртка кууласыңар. Анан боздоп, тишиңерди кычыратып, ачууланасыңар. Чыгыш менен батыштан, түндүк менен түштүктөн келгендер Кудай падышачылыгынан орун алышат. Ошондо биринчи болуп калган акыркыларды жана акыркы болуп калган биринчилерди көрөсүңөр. Ошол убакта фарисейлерден кимдир бирөөлөр келип, Бұл жерден кетіп қалчы. Ирод сені өлтірем деп жатат. дешти. Иса аларга айтты. Барып, ал түлкүгө айтып койгула. Мен бүгүн эртең жиндерди кубалап, оорлууларды айыктырам да, 3-чү күнү ишимди аяктайм. А бирок кантса да, мен бүгүн, эртең жана бүрсү күнү сапарымды улантам. Анткени пайгамбардын Иерусалимдин сыртында өлүшү мүмкүн эмес да. Ай, Иерусалим, Иерусалим, сен пайгамбарларды өлтүрүп, Кудай жиберген адамдарды ташбаранга алдың. Аттиң. Балапандарын бооруна чогултуп, канатына калкалаган тоок сымал, канча ирет сенин элиңди чогултайын дедим. Бирок силер каалаган жоксуңар. Эми мына, үйүңөр каңгырап, ээн калат. Силерге айтып коеюн, эгебиздин атынан келатканга урмат деп айтар убак келгиче мени көрбөйсүңөр.